тапшырмасы берилген. Негизги суроосу бул биз бургайдын айтпа, бияк тапсын, анан биз айтасың. Сен айтпа. Кандай ойлоруңар бар? Бул жакта микрофон, эки турат, бул жакта көп адамдар турат. Кандай ой келди? Бул жерде көпчүлүк адамдар мындай кырмыскада каткан себеби көп адамдар биригип ана уюмга эме кылып коюптур, стрелка көрсөтүп коюптур. Ошо уюм менен биргеликте биз ала качууга каршыбыз депсиздер. Анан кийин маңдайындагы ошо Митинг болуп атат. же милициянын немесиндечи. Акуйгон правительственный дом. Сиз айтпасаңыз. уюмдук адамдар мамлекеттик деңгээлге жеткиз, мамлекетке кошулуп, ушу биргеликте иш алып барат деген алга чыгып жатат. Азаматсызда кандай ойлор бар? Ракемде кандай ойлор бар? Бул жерде элдер менен окушундай эле окуучулар менен ошо менен ООН менен кошулуп бардыгы бирдиктөө ошо ак үйгө мамлекетке кайрылышып ушундай нерсени жоюп эле адам өлтүрүүнү токтотойлу деген, ала качын токтотойлу деген ой бар иде. Бул жерде көп элдер чогулуп Бурлайдын окуясынан кийин анан бийликке келип акыйкатты талап кылып атканда. Азаматсыз? Ким биринчи кыздар? Сиз Можно заметить то, что там стоит один человек, и перекрёст. Получается то, что они олицетворяют, то, что один человек, он не может ничего сделать против того, что мы сейчас. И то, что там много людей, и с этими, с ООН, Open Life, и с нашей делегацией, то, что все они взаимопомогают друг другу, там даже стрелочки нарисованы, то, что если мы все сплотимся, то мы можем донести то, что всю суть происходящего, то, что один человек это не решает. Чтобы даже сплотиться и донести до народа, до мира, для всех людей то, что так нельзя делать. Потому что все мы живем в одной планете, у всех есть свои права, свобода, одна возможность, и мы все люди. Азаматсыз? Ракемде кандай ойлор бар? Анда, Нариса эже өзүңүз оюңузду айтыңыз. Бул жакта кыздар чындыгында эле биздин ой, мисалы бул кыздардын айткандан кийин мисалы мындай чечимге келсек болот экен да. Бул жакта чогулган кыздардын баардыгы азыркы учурда коомчулукка кайдыгер эмес. Биздин ойлогон оюбуз, алга койгон максатыбыз бир экени мисалы билинип калды. Себеби дегенде силер ар бир биз айткыбыз келген детальды так биздин оюбуздагыдай, оюбузду окугандай баардыгын жеткиликтүү айтып бердиңер. Чындыгында эле качан гана коомчулуктан ал жакта айырмасы жок, аялдар, эркектер биригип, ошол эле учурда алар түрдүү организацияларга жардам көрсөтүп, анан ал организациялар элдер менен тыгыз иштешкенде гана, көпчүлүк бириккенде гана биз мамлекетке, биздин государствага үнүбүз жетет деген ойду айткыбыз келди. Азаматсыз?